Садыр Жапаров аралыктан иштөөгө өттү. Себеби президент Садыр Жапаров аралыктан иштөөгө өттү. Бул тууралуу президенттин аппаратынын маалымат кызматы билдирди. Маалым болгондой, өлкө башчысы жакынкы аралыкта алдын ала пландалган иш-чарага катышат. Учурдагы кырдаалга байланыштуу санитардык эпидемиологиялык талаптарды эске алып, убактылуу карантиндик режимге өттү. Өлкөдөгү бардыгы окуялар, анын ичинде социалдык экономикалык маселелер дайыма мамлекет башчысынын көзөмөлүндө болоорун билдирди президенттин маалымат катчысы. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров май айынын аягында Москвага барат. Өмүрбек Субаналиев: мындай чоң жаңжал чыгып кетет деген маалымат жок болчу. Баткен областынын мурдагы башчысы Өмүрбек Субаналиев Азаттыктагы маегинде кыргыз-тажик чек арасындагы жаңжал жөнүндө жергиликтүү бийликте маалымат болгон эмес деп билдирди. Мындай чоң жаңжал чыгып кетет деген маалымат жок болчу. Билгенбиз деп көпчүлүгү жалган айтып жатат. Алар окопторду казып жатканда сүрөткө тартып өзүбүз таратканбыз. Алар силерде дагы ушундай окоптор бар экен деп айтышты. 28 апрелде сүйлөшүп, окопторду жабалы деп келишкенбиз, деди Субаналиев. Субаналиев акырына чейин жаңжалды алдын алууга аракет кылып, чыңалууну сүйлөшүү менен чечүүгө аракет кылганын билдирди. Мурунку облус башчы кыргыз-тажик чек арасындагы окуяны жаңжал эмес, согуш деп сыпаттады. Ошондой эле кыргыз-тажик элдеринин ортосунда антогенистик маанай күчтүү. Буга 30 жылдык бийликтин кайдыгерлиги себепкер, деди. Өкмөттүн Баткен областындагы өкүлү Өмүрбек Субаналиев 4 майда башка кызматка өткөнүнө байланыштуу деген жөө менен кызматтан бошотулган. Баткен областынын жетекчисин алмаштыруу тууралуу чечим Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда оңдогон адамдардын өмүрүн алган жаңжалдан кийин кабыл алынган. Галина Байтерек президенттин пресс катчысы кызматынан алынды. Бул тууралуу Өздүк булактар УА Чекит Кейжиге маалымдаган. Анын ордуна Эрбол Султаналиев президенттин пресс катчысы болот. Ал өзү бул маалыматты тастыктады. Эске салсак, Галина Байтерек революциядан кийин 2020 жыл 29 октябрь президенттин маалымат катчысы болуп тайындалган. Айрым маалыматтарга караганда, Байтерек Маданият министрлигинин басма сөз кызматынын башчысы болот. Маданият министрлиги Галина Байтеректин дайындалышы боюнча азырынча комментарий бере элек. Буга чейин бардык маалымат иштерин пресс катчы Айнура Асанбаева жүргүзүп келсе, өкмөттүн түзүмүнүн өзгөрүшүнө байланыштуу жакында жаңы бөлүм түзүлүп, аны Байтерек жетектей тургандыгы болжолдонууда. Кыргыз алтын. Кыргызстандан 100 миңдеген долларлар чыгарылып кетип жатат. Кыргыз алтын ачык акционердик коомунун жамааты Садыр Жапаровго кайрылып, компаниянын жетекчилиги алмашкандан кийин кызматкерлерге басым болуп жатканын айтышты. Кызматкерлердин арызын 24 Чекит Кейжи басылмасы жарыялады. Мамлекеттик Кыргыз алтын компаниясы Centera Gold ишканасынын акционери жана канадалык компаниянын 32,9% акциясына ээлик кылат. Өзүн президенттин кеңешчисимин деп тааныштырган Теңиз Бөлтүрүк аттуу чет өлкөнүн жараны директорлор кеңешинин башчысы Тилек Маматалиевдин жардамы менен Кыргыз алтынга ээлик кылган. Бул тууралуу аталган компаниянын кызматкерлеринин билдирүүсүндө айтылган. Ошондой эле алардын айтымында Бөлтүрүк кызматкерлерди коркутуп жатат. Билдирүүдө Бөлтүрүк ортомчу адамдар аркылуу компаниядан 100 миңдеген долларды чыгарып кетип жатканы тууралуу айтылган. Теңиз Бөлтүрүк жана алар ээрчитип келген эч качан өндүрүш чөйрөсүндө иштеп көрбөгөн директорлор кеңешинин төрагасы Тилек Маматалиев баштаган команда Кыргыз алтынын кызматкерлерин жумуштан кууласың деп коркутушууда, деп айтылат билдирүүдө. Ишкананын кызматкерлери акча чыгарып кетүүдө Centera Gold ишканасынын директорлор кеңешиндеги министрлер кабинетинин өкүлү Нурлан Кыштабаевдин да катыштыгы бар экенин кошумчалады. Коллектив Бөлтүрүктүн компанияларынын бир нече филиалдарын жоюп, 1000ге жакын кызматкерин кыскартып түзүмдү өзгөртүү планы бар деп эсептешет. Теңиз Бөлтүрүк менен Нурлан Кыштабаев 11 майда Centera Gold компаниясынын директорлор кеңешине Кыргызстандан өкүлү катары катышкан. Тилек Маматалиев деген ким? Тилек Маматалиев 2020 жылдын ноябрь айында Кыргыз алтындын директорлор кеңешинин жетекчиси болуп шайланган. Ошондой эле Маматалиев Исхак Разаков атындагы КТУнун транспорт жана машина куруу факультетинин окутуучусу болгон. Мындан тышкары Юстиция министрлигинин рейстерине ылайык Маматалиев KGP сервис компаниясынын жетекчиси катары көрсөтүлгөн. Бирок фирма эмне менен алектенери белгисиз. Бул тууралуу маалымат жок. Булак УА Чекит Кейжи. Эрдоган Израилди колдогон Австрияга наалат айтты.
Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Анкарада сүйлөгөн сөзүндө Австриянын бийлигине Израилдин желектерин мамлекеттик мекемелерге илип койгону үчүн наалат айтты. Туркиянын президенти ошондой эле Израилдин Газа тилкесиндеги аракеттерине колдоо көрсөткөн башка мамлекеттердин бардыгы балдардын өлтүрүлүшүн кубаттаган өлкөлөр катары тарыхта калат деди. Израилдин желегин канцлердин кеңсесинин имаратына илип койгон Австрия өкмөтүнө наалат айтам. Мамлекеттик имаратка террордук мамлекеттин желегин илип коюу террор менен бирдикте болуу дегенди билдирет деген ал. Ал ошондой эле Израилдин Газа тилкесиндеги аракеттерине колдоо көрсөткөн бардык башка мамлекеттер балдардын өлтүрүлүшүн кубаттаган өлкөлөр катары тарыхта калат деп кошумчалады. 14 майда Австриянын канцлери Себастьян Курц Твиттердеги баракчасынан Тель-Авивке тилектештигин белгиси катары Израилдин желегин Австриядагы кеңселерге илүү чечими кабыл алынганын билдирген. Ошол эле күнү Туркиядагы башкаруучу Адилеттик жана Өнүгүү партиясынын өкүлү Омер Челик Австриянын канцлери Европада исламга, Туркияга жана анын президенти Режеп Тайип Эрдоганга карата душмандыктын символу болуп калгандыгын айткан. Бир күндөн кийин Ирандын тышкы иштер министри Мухаммад Джавад Зариф Курстун чечимине байланыштуу Венага пландалган иш сапарын токтоткон. Эске салсак, өткөн аптада Эрдоган Анкара тоолук Карабакта Азербайжанды кандай колдосо, ошондой эле чечкиндүүлүк менен Иерусалимди колдоорун айтып, Израилдин агрессиясына бүт дүйнө көз жумуп койсо дагы, Туркия ага чыдай албайт деп билдирген. Палестина менен Израилдин ортосундагы жаңжал май айынын башында курчуп кеткен. Анда Израил бийлиги чыгыш Иерусалимдеги бир нече араб үй бүлөлөрүн кууп чыгара баштап, андан улам башаламандыктар жаралган. 10 майда Израил менен Палестинанын Газа тилкесинин чек арасындагы кырдаал курчуп, эки жак бири-бирин ракета менен аткылоону баштаган. Акыркы маалыматтар боюнча Израилдин Газага жасаган кол салууларынын натыйжасында 200гө жакын адам каза болуп, 1300 адам жаракат алды. Эмомали Рахмон менен Шавкат Мирзиёев Согди областына барышат. Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Тажикстандын Согди областынын борборуна барышат. Бул тууралуу Спутник Тажикстандын Өзбекстандын лидери бара турган Худужанд шаарынын администрациясындагы булагы билдирди. Белгилей кетсек, Мирзиёевдин Тажикстанга сапары 10-12 июнга пландаштырылган. Эки мамлекеттин башчылары Дүйшөмбү шаарында Согдун соода экономикалык потенциалын изилдөө боюнча сүйлөшүүлөрдү аяктагандан кийин өлкөнүн түндүгүнө сапар алышы күтүлүүдө. Жогорку даражалуу коноктор Согдиянын Гулистондогу сок килемдери жана Худужандтагы Джавони өндүрүш ишканаларынын ишмердүүлүгү менен таанышат, деди маалымат булагы. Мирзиёев өнөр жай ишканаларын гана эмес, маданий жана тарыхый жерлерди да кыдырат. Бабоджан Гафуров аймагындагы Арбоб сарайына жана улуттук сейил багына баруу пландалууда. Буга чейин Рахмон менен Мирзиёев 30дан ашуун өкмөттөр аралык келишимге кол коеру белгилүү болгон. Мындан тышкары Согду шаарынын жетекчилиги менен Өзбекстандын коңшулаш аймактары менен экономикалык байланыштарды түзүү маселелерин талкуулоо пландаштырылууда.